Бугу айынын 29-30 күндөрү Казакстанда Астана аралык форуму өтөт. Жыйынга Бириккен Улуттар Уюмунун чоң делегациясы катышат. Аталган уюм форумдун стратегиялык өнөктөшүнө айланды. Уюмдун Казакстандагы туруктуу координаторунун милдетин аткаруучу Стивен О Малли белгилегендей дүйнөдөгү геосаясий чыңалуунун шартында Астана аралык форуму конструктивдүү диалог жана актуалдуу маселелерди чечүү үчүн негизги аянтчага айланды. Ошондой эле масштабтуу иш-чаранын алкагында жаңы идеяларды сунуштоого мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бул өлкөнүн тынчтыкка жана жыргалчылыкка болгон кызыгуусунун дагы бир далили. Kazakhstan, I think, is in such an interesting place because you're... Казакстан географиялык жактан гана эмес, саясий жактан да батыш менен чыгышты, түндүк менен түштүктү бириктирген көпүрөгө айланды. Казакстан дүйнөнү таануутуда чоң роль ойнойт. Астана аралык форумуна даярдыктын деңгээлин, анын күн тартибин көрүп жатабыз. 30га жакын панелдик сессия болот. Жогорку деңгээлдеги коноктор чакырылган. Форум диалог үчүн мыкты аянтча болот деп ойлойм. Speakers, I mean, I think these issues are going to be very much front and center, and I'm very much hopeful that we'll get some really interesting ideas out of it. I mean, certainly we have the right people who are coming to the forum for this.